Ibn Abbas радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Иза зулзилат сүресі Құранның жарымына барабар. Құл хуаллаху ахад Құранның 3-тен 1. Құл я айюхал кафирун Құранның 4-тен 1. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Иза зулзилат сүресі Құранның жарымына барабар. Құл хуаллаху ахад Құранның 3-тен 1. Құл я айюхал кафирун Құранның 4-тен 1. Тирмизи. Пайдасы: Құранда инсандың бұл дүниедегі жана ақыреттегі жашоосу айтылат. Зилзилат сүрөсүндө кыямат күнүнүн абалы ачык айкын сүрөттөлгөндүгү үчүн Курандын жарымына барабар деп айтылды. Ихлас сүрөсү Курандын 3-тен 1 дегени негизинен Куранда 3 нерсе жөнүндө айтылат. Пайгамбарлардын окуялары, тарыхы, шарият өкүмдөрү, таухид, жалгыз кудайлык. Ихлас сүрөсүндө таухид, Алланын жалгыздыгы жөнүндө өтө көркөм жазылган. Кафирун сүрөсүнүн Курандан 4-тен 1 аталганы, Куранда таухид, пайгамбарлардын окуялары, өкүмдөр, акыр заман тууралуу баяндар болуп, 3 эмес 4 нерсе айтылган. Бул сүрөдө таухид темасын толук чагылдырып берген. Кээ бир алымдардын ою боюнча, бул сүрөлөрдүн Курандын жарымы 3-тен 1, 4-тен 1 деп айтылганы, кайсы бирин окусаң ошончо соопко ээ болосуң дегени.